Маршрут перестроен. Ассаламу алейкум, жамаат. Менде тafsirlarga, ilmi бар алымдарга, исламдагы ilmi бар исламда bir суроо бергим келет да. Мына жума намаз окуганда, особенно bir чоң шаарларга тиешелүү Бишкек, Ош, азыркы мурдагы Жалал-Абад, азыркы Манас шаары. Мен бир нерсени сурайын деген да, ошо алым таксырларданчы. Жума намазы окуганы келишип, жолдорду тосуп, жолдорго таштап машиналарын, пробка создавать этип, биякта толтура жума окуу бүткүчө күтүп туруп, мына өзүм деле азыр күтүп отурам жума бүткүчө. Эми бул ширк эмес, Аллахка эме кылганыбыз жок, просто адамдын кылган кылыгы болуп атат да. Мен ойлойм да, ушулар туурабы, ушул нерсе туурабы? Жумага маршруткада келсе болот, велосипедде келсе болот, жай намазын көтөрүп алса оор эмес жай намаз. 1 килограмм, 10 килограмм жүк эмес. Көп болсо 500 грамм чыгат жай намаз. Ошону мен жума болду, жумада, значит, же эмеде келиш керек, же тоскоол кылбаш керек, парковкаларга коюп, помеха создавать этпейчи движенияларга. Кимдир бирөө жумушка кеч калат экен, кимдир бирөө больницага кеч калат. Пятница бул же болбосо выходной день кылып туруп, только жумага барам дегендер машина миниш керек, калган жумага барбайм дегендер общественный транспортка или велосипедке өтүшүбүз керек. Ошону мен сурап кетет элем, эл журт, алымдар, таксылар, силер эмне дейсиңер? Эмне ойдосуңар? Мен айтканым туурабы же туура эмеспи? Эгер туура эмес айтып аткан болсом, мен кечирим сурайм. Туура айткан болуп аткан болсом, ошо элдерге жеткирип, айтып деп, жума окусаң тоскоолдук кылба, коомго тоскоолдук кылба, жамаатка тоскоолдук кылба, машиналардын целый движенияларды перекрывать этип таштап кетишет. Менимче бул туура эмес. Жумага келесиңби, заранее кел, даярданып кел, расчетуңду ал. Желательно 4-5 бала, 4-5 адам биригип бир машинада келсе болот. Ушинтип кичине өзүбүздү